ЖРТда келген суроолорду иштегенде улантабыз. 2020 жыл окуучулар жазып чыккан суроолор. Орусча жазылыптыр. 12 лет назад Мария была лет, а ее брат Марат на 2 года старше ее. Сколько исполнится брату через 5 лет дейт. Кыргызчага которгондо 12 жыл мурда Мария К жашта болчу. 12 жыл мурда. Агасы Марат Мариядан 2 жашка улуу. 5 жылдан кийин Марат канча жашта болот? Так, анда кеттик. Бул жаш жөнүндө маселелер билесиңер, бир сынамыктаста максимум бир жолу келет. 2 жолу келсе көрө элекмин мен. Бир сынамыктаста 2 жолу келген. 2 жолу кокс келип калышы мүмкүн, бирок 3 жолу эч качан келбейт бир сынамыктаста. Бул биринчи Мария деп жазалы, анан кийин экөө тең Мария Марат экен да. Мар. Мария дейли, анан агасы дейли. Агасы дейли, анан кандай кылат элек? Азыр дейли. Анан кийин болсо 12 жыл мурда дейли. 12 жыл мурда деп туруп таблица түзөбүз. Бияка аттарды коюп, нарака жылдарды койсок дагы боло берет. Айырмасы жок. Муну биз иштегенди Билим Откеji сайтында жаш жөнүндө маселелер дегенде наркындай калып иштесек керек эле. Так. Азыр 12 жыл мурда Мария К жашта болчу. Анда 12 жыл мурда дегенге Кны коебуз. Анан агасы Мариядан 2 жашка улуу болсо, 12 жыл мурда Мария К жашта болсо, агасы К плюс 2 жашта болот. Азыр 12 жыл мурда болатканда К болсо, азыр Мария канча жашта? 12 жыл мурда 10 жашта болсо, азыр 12 жыл мурда да азыр 22 жашта болот. Кыскасы К плюс 12 болот. Азыр К плюс 12 жашта. Анда агасы канча? Агасы Мариянын 12 жыл мурдагы жашынан 2 жаш чоң болсо, азыр канча жаш чоң болот? Азыр Мария К плюс 12 жашта экен, азыр. Анда баары канча болот? 2 жаш эле чоң болот десен, агаң сенен мурда 2 жаш чоң болсо, азыр дагы 2 жаш чоң болот. Азыр көбүрөөк жашка чоң болуп кетпейт. Же сен ага жетип албайсың. Экөөңдүн айырмаң бирдей болот. Демек, азыр Мариянын агасы К плюс 12ге дагы 2 жашты кошконго барабар. К плюс 12ге 2 жашты кошконго барабар. Кичине түшүнүксүз жазылып калдыбы? К плюс 12 болсо, азыр Мариянын жашы. Андан 2 жашка чоң. Ушуну жакшы түшүнгүлө, ар бир сөзгө майн бергиле. Эми 5 жыл кийин кандай болот деп атат. 5 жыл кийин дегенди мен бияка жазбай калыпмын, аны жазып кое беребиз. 5 жыл кийин десе дагы бияка жазабыз. 5 жылдан кийин. 5 жылдан кийин канча жаш болот? Азыр алар канча жаш? Азыр К жаш эмес, азыр мына биринчи 12 жыл мурун дегенди үстүгө жазсам турараак болмок экен, эч нерсе болбойт. Ойлонушуңар керек, кичине кыйналышыңар керек. Азыр К плюс 12 жаш болсо, 5 жылдан кийин канча болот? К плюс 12ге дагы 5ти кошосуңар. К плюс 12ге 5ти кошсоңор, К плюс 19 болот. Мариянын жашы азыр К плюс 12 экен. 5 жылдан кийин К плюс 19 жаш болот. Агасы болсо, азыр К плюс 12 плюс 2 жашта азыр. К плюс 14 болгон. Азыр К плюс мына 17 болот. Анткени 12ге 5ти кошсоңор 17. Бул болсо К плюс 19 агасы. Түшүндүңөр деп ойлоймун. Мына биякта азыр К плюс 14, мынаны иштесеңер К плюс 14 болуп чыгат да. Каша жөнүнө ачылат. Азыр К плюс 14 жашта экен. 1 жылдан кийин плюс дагы 1 кошулат. Ошентип плюс 5 кошулса, эмне болот? К плюс 19га барат. Биякта бардык вариантын жазбаптыр, бирок мына Б'да бар экен. 19 плюс К же К плюс 19 дегендин айырмасы жок. Жаш жөнүндө маселелер дагы көбүрөөк иштеп үйрөнөм десеңер, анда биздин Билим Откеji сайтында сабактар бар. Мындан сырткары бул чыныгы ЖРТда келген суроолорду YouTube каналыбызга силер азыр муну YouTube'дан көрүп атсаңар, анда YouTube'га азыраак чыгат, биздин сайтыбызда
көбүрөөк маселе чыгат. Жаш жөнүндө чыныгы жыртыда келген маселелердин баарын YouTube'га чыгарбайм. Калган жарымы биздин сайттагы математика бөлүмүндө. Математика бөлүмүндө негизги тест математика деген сабактын ичинде. Анда ошол суроолор болсо жазсаңар болот, ар кандай суроолор болсо берсеңер болот, комментарийге жазгыла. Анан эң башкысы каналга подписаться эткенди унутпагыла сураныч, анткени биздин көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз каналга жазылган эмес. Бул видеону досторуңар менен бөлүшкүлө, лайк баскыла дегендей. Силер канча лайк баскан сайын бул видео адамдарга рекомендацияга чыгып баштайт. Өзүнөн өзү эле YouTube адамдарга сунуштап баштайт. Анан кийин пайдалуу маалымат болгон болсо классташтарыңар менен, досторуңар менен бөлүшкүлө. Биз дагы канчалык көрүү көп болгон сайын, просмотр көп болуп, адамдарга пайдасын көргөн сайын дагы көбүрөөк материалдарды жасаганы аракет кылабыз.